Октябрдын соңку жумасындагы жаңылык соц тармактын кээ бир колдонуучусун таң калтырса, экинчисинде кылтыйган бир ойлорду жаратты. Саламатсыздарбы? Эфирде соц тармакты эмне кеп көрсөтөсүм. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Журналист Баяна Кулова бүгүн бирөө Москвадан келе жатат. Ким аны менен сул чайына сапарлаш болуп, селфи сүрөткө түшөт болду экен. Facebook колдонуучусу Акбалык Жумалиева. Баарыбызды уят кылып, бир киши кайтып келип алып турго. Twitter колдонуучусу Махинур. Кайтып келет да каяка качып кетмегиле. Ал өзү маалымат жыйында эч жака качып кетпейм деп сөз берген. Мисалы мен анын эркекче айткан сөзүнө ишенем. Конференции партии «Единая Россия» и руководителей за радушный прием и гостеприимство. Ал ортодо КСДП партиясы социалдык тармак аркылуу Орусияга иш сапар менен барган башчысы баш болуп Кыргызстанга кайтып келе жатышканын жазышкан. КСДП партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков, КСДП партиясынын делегациясы Атамбаев менен Кыргызстанга сапар алды. КСДП партиясынын мүчөсү Кундуз Жолдубаева. Достор, ким биздин келерибизден күмөн санап жатса, КСДП партиясынын делегациясы өз өлкөсүнө кайтып келди. Кабатырланбай эми уктай берсеңер болот. Ошентип көпчүлүк келбейт, качты дегенине карабастан экс-президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга кайтып келди. КСДП партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков сүрөт жөнөтүшүптүр. Мындай тренд үчүн рахмат. Көк пакетте Россия Думасынын сыры бар. Экс-президенттин Орусияга сапар алышы жуманын ичинде көпчүлүктүн көзүн ачып, ар кандай пикирлерди жаратып, Атамбаев Кыргызстанга келбейт деп айрым саясий чөйрөнүн өкүлдөрү, социалдык тармактын колдонуучулары төлгө таштарын тартып баштаган. Бул арада Казакстандын Нуркейзи сайты Атамбаев Орусияга качып кетти. Ал Путинден башпаанек сурайт экен деп жазып чыккан. Нуркейзи сайты экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ишинде олуттуу чатак бар окшойт. Ушул убакытта ал Москвадагы конференцияларга катышып жатат. Кыргызстандык кесиптешим айткандай, ал мунун арты менен Путинден башпаанек сурайт экен деп Казакстандын саясатчысы Калиев Шанель Твиттерге жазган. Эске сала кетсек, Алмазбек Атамбаев өзүнүн тактысын бошотуп берип жатып, ал даярдаган кадрдын оппоненти Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолукканын сынгала коюп, карапайым калктын убалына калып, эки мамлекеттин мамилесин суутканга чейин жеткирген эле. Потому что разворовывают богатство Казахстана. Они уходят не народу Казахстана. Бул убакытта Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева саясатта түбөлүктүү душман жок, ошондой эле түбөлүктүү дос болбойт деген пикирин жазган. Твиттер колдонуучусу Эльвира Сурабалдиева саясатта түбөлүктүү душман жок, ошондой эле түбөлүктүү дос да болбойт. Жогорку кеңеште ар кандай маселелер каралса, социалдык тармактын колдонуучулары да ар кандай маселелерди жазып, айрымдардын эсине салса, кай бирлери маалыматтардын такталышын талап кылышат. Facebook колдонуучусу Усманов Чыңгыз: биз экөөбүз тең маска тагынып жүрөбүз. Аякты тааныгандар барбы дегем. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева: 649 күн өттү. Уктап жаткан балдардын башына кулаган кандуу жүк кимдики? Next TV каналы атайын көрүүчүлөр үчүн next.kg сайтын негиздеп ишке киргизген. Биздин сайтты next.kg дареги аркылуу таап, биздин каналда көрсөтүлгөн маалыматтарды көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары Next TV'нын социалдык тармактардагы баракчасына катталып, сунушуңузду, пикириңизди жазганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.